Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Бир тууган Жээнбековдордун жегени эми чыгабы? Буга кече-кечинде мурунку өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбековдун абакка камалышы жемкорлукка жем таштады. Эске сала кетсек, мындан 2 күн мурун Сооронбай Жээнбеков 10 миллион доллар боюнча Мелис Асбековду сотко бергени туурасында жактоочусунан билдирген эле. Келме кезек терметезек болуп, абактагы кезек бир тууган Жээнбековдорго келдиби? Инисинин аркасынан агасы да камалабы? Буга топтошкон элдин тобу кулак түрүп жатат. Өзгөчө Атамбаевдин кланы Россиядан бери карап турганы айтылып калууда. Башкысы өлкө башына чейин досун көтөргөн Алмазбек Атамбаевдин назары Сооронбай Жээнбековго тийбесе болду. Кыргызстанда 29 электр энергиясын бөлүштүү компаниялары калтырылыш керек. Мындай билдирүү менен тажрыйбалуу серепчилер белгилеп келет. Алардын айтуусунда ортомчо аталган компаниялар эл менен электр энергия көпүрө болуп, кызмат көрсөтүп келе жатканын компаниялар. Электр энергиясына чыккан электр станциясы 50 тыйындан чыгып чыкса, аны аталган ишканалар 1 сом 10 тыйындан сатып алышкан. Ошондой эле өлкө бюджетине 60 тыйындан, башкача айтканда 2 эсе пайда киришет. Экономикалык жактан көпүрө компания учурдун талабындай. Ачык айтыш керек, кээ бир экономист адистерөлөр бул компанияларды жабуу аракетине чара көрүп, мамлекеттик машинанын башын айландырууда. Көзгө көрүнүп турган электр тармагындагы чоң ишканалар көзгө сайылып, болчойгон чыгымдарды алып келип жатса, буга окшогон компанияларды 29 компания мамлекеттин пайдасына гана иштейт. Айгүл өзүнө бекем айым. Мындай билдирүү менен Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө ошол кезде жакын болуп, улам-улам кезигип жүргөн мурунку Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жылыскан Жолдошова айтып чыкты. Анын айтуусунда Садыр Жапаров түрмөдө жатканда Айгүл Жапарова менен тыгыз байланышта болгондуктан аны жакындан жакшы билгенин белгилейт. Айгүл ал кезде бирөөнү карамак турсун, ичкен тамагы сиңбей, тамагынан тамак өтпөй, оюнун баары Садыр болгонун белгилейт. Жылыскан Жолдошова ошондой эле анын үйүнө Садырдын каза баласы Дастандын көп келгенин айтат. Эгер Дастан тирүү болсо, атасынан өткөн бала болорун эскерген. Асбековдун оюнуна эл ойлонбой эле койгонун чакырат. Ойноктор ар ким менен ойнок болгонун айта берерин эскертип өтөт.